Кыргызстандын Тетүүчү шаарында өткөн эл аралык мелдеште баш байгени жеңип алган кыргыз энергетиктерин кесиптештери Манас аба майданынан тосуп алышты. Мекенге жеңиш менен кайткан энергетиктерге жылуу сөздөр айтылып, баштарына ак калпак кийгизилди. Кесиптик чеберчилик боюнча өткөн мелдеште Кыргызстандын энергетиктери түрк тилдүү мамлекеттерден келген электр кургоочуларын артка калтырып, биринчи орунду камсыздаганы өлкө үчүн чоң сыймык. Себеби алар калкты электр энергиясы менен камсыз кылууда кандай ыкчам аракет жасай турганын бул жарышта далилдеп беришти. Энергетика тарапта өзүнүн жанакы столбага чыгып, жанакындай несчастный случайлар болуп калса ошо деген адамдарды жанакы манекенди тирилтпей ошондой болгон мелдеш болду бул жакта. Кыйын командалар келди, кыйын мамлекеттер келди. Ошого карабастан биз өзүбүздүн чеберчилигибизди көрсөтүп, өзүбүздүн билимибизди көрсөтүп ошол жактан ийгиликтүү келдик. Определяем состояние пострадавшего, затылочные части черепа повреждений не имеют. Жарыш 4-6 июнь күндөрү өтүп, ага Түркия, Казакстан, Өзбекстан, Азербайжан, Татарстан жана Кыргызстандын энергетиктери катышты. Берилген тапшырманы шамдагайлык жана чеберчилик менен аткарган кыргыз энергетиктери 2024-жылдын бөлүштүрүүчү тармактарынын эң мыкты бригадасы наамына ээ болушту. Памятные подарки, медали и, конечно же, кубок. Кубок за первое место. Абдан катуу кызуу жарыш болду. Өзүбүздүн профессионалдык энергетика боюнча ошодон жеңип чыктык, сурулуп чыктык. Кудай кааласа мынакей команда турат. Ушу жигиттерге ыраазычылык, жетекчиликке ыраазычылык, ушу бизди баарын уюштуруп ушул жака жөнөтүп, ушул жеңишти өзүбүздүн элибизге арнап алып келдик. Биздин энергетиктерге даңк. Жыл сайын өтүүчү эл аралык мелдештин максаты түрк тилдүү мамлекеттердин адистери ортосунда тажрыйба алмашуу, алардын байланыштарын чыңдоо жана бөлүштүрүүчү тармактарды тейлөөнүн сапатын жогорулатуу болуп эсептелет. Абройлуу энергия компанияларынын ортосундагы жүрүп жаткан сынак болуп эсептелет. Ошондон биз биринчи орунду алып, 2 жылдан бери сүйүнчүбүз койнубузга батпай аткан убак. Буга чейин биз чүй электр тармактары ишканасы көптөгөн дайындыктарды жүргүзүп, күнү түнү тынбай, уктабай өзүбүздүн командабызды дайындап, берилген полигондо иштеп, ушунун үзүрүн көрүп атабыз. Түрк тилдүү мамлекеттерин адистеринин ортосундагы мелдеш былтыр октябрь айында Азербайжан өлкөсүндө өткөн. Келерки жылы бул мелдеш Өзбекстанда өтмөй болду. Айжамал Болот кызы, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24.